Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil mursalin ve ala alihi ve ashabihi ajma'in. Жаратқан Аллах Субхану ва Таалаға чексіз мақтаулар болсын. Сүйікті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламға Алла Тааланың үзгілтүксіз салават саламдары болсын. Урматтуу мусулман бир тууган, жараткан Аллах Субхану ва Таала Кур'ан Каримде айтат: Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Я айюхаллазина аману тақуллаха ва зару ма бақия минар риба ин кунтум муъминин. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Бұл аяттың мәнісінде Алла Таала айтат: О имандуулар, силер тақуа болула. Арамнан алыс болып, адал менен жашагыла. Жана сүт қорлықты таштагыла деді. Егер чыныгы эле имандуу болсоңор, анда сүт қорлықты таштагыла, тақуалык менен жашагыла. Фаин лам тафал, егер силер бұлдай күнөө ишти сүт қорлықты таштабасаңар, фазану би харбин мин Аллахи ва расул. Мындайча айтканда, бул Алла Таалага согуш жарыялоо менен барабар дегендей маани. Мына ошондуктан урматтуу мусулман бир тууган, бүгүн биз сиздер менен мына ошол чоң күнөөлөрдүн катарында бул сүт қорлук маселеси. Бул аятта деле ачык эле сүт қорлукту чыныгы эгер мусулман болсоңор таштагыла деп айтып атат. Демек сүтқорлук кылганда бир канча күнөөкөрлөр да болуп калат экен. Мындайча айтканда, сүтқорлук кылып аны жеген, колдонгон, аны жазган, ошол жерде күбө болгон, мына ошолордун бардыгына таасирин тийгизет экен. Ошол эле учурда бул сүтқорлуктун артынан эч кандай береке болбой тургандыгы дагы айтылып атат. Жана аятта айтылгандай, ким рыбага барса, сүтқорлукка барса, ал наалатка калып, Алла Таалага, пайгамбарга согуш жарыяланган менен барабар болот экен. Мына ошондуктан бул жерде Алла Тааланын башка бир аятында айтылат: «Аллазина я'кулуна риба ла якумуна илля кама якумул лази ятахаббатуху шайтану минал мас». Сүтқорлук менен алектенип сүтқорлукту жегендер дейт. Алар бакы бир адамга жин кирип, шайтан кирип, адам жиндеп, шайтандап калган сыяктуу болуп калат. Кыяматта мына ошондой турат дейт. Бианнахум калу иннамал бай'у мислу риба. Алар айтышат дейт. Бул сүтқорлуктагы соода сыяктуу эле го. Бирок ушул жерде Алла Таала жооп берет: «Ва халаллахул бай'a ва харрамар риба». Ооба, соода сатык, эгер буюмдар, сатып алынган нерселер адал болсо, анда соода адал. Бирок ошонун ичинден Алла Таала харрамар риба, сүтқорлукту арам кылды. Фаман жааху мав'изату мин раббих фантаха фалаху ма салаф ва амруху илалла. Кимге Алла Тааланын буйругу, аяты келген болсо, ошол жерде токтогон болсо, анда болду, токтоду. Ва ман ада фаулайка асхабун нар хум фиха хул. Ал эми жок, андан үлгү албай, амал кылбай, ошо сүткорлук ишине же бир арам ишине же арак ишине кайта берсе, анда алар тозок ээлери болуп, алар тозокто түбөлүк калып калышат дейт. Ямхакуллаху риба ва юрби садакат. Аллах Субхану ва Таала рыбанын, сүткорлуктун берекесин жокко чыгарат. Ва юрби садакат, ал эми садака, кайрымдуулук, зекеттерге Алла Таала эселеп соопторду берет. Валлаху ла юхиббу кулла каффарин атим. Аллах Субхану ва Таала күнөө кылган бардык капырларды жакшы көрбөйт дейт. Мына ушул аяттагы, мына ошол сүткорлук, жаман иштер боюнча айтылган аяттар. Бул Алла Тааланын Кур'андагы сөзү. Демек, урматтуу мусулман бир тууган, Аллах Субхану ва Таала шариатта, Кур'анда бир нерсени арам кылган болсо, демек анын сөзсүз түрдө адам баласына эмне тийгизген зыяны бар болгондугу үчүн, адамга зыян болгондугу үчүн Алла Таала арам кылып атат. Анткени бул сүткорлук менен адамдардын ортосундагы мамиле бузулат. Андан кийин багы сүткорлук кылган адам
башка бирөөдүн муктаждыгын колдонуп атат. Ошол мисалы үстүнө пайыз алганда жок нерсеге алып атат да. Мына ошондуктан бул жерде баягы көптөгөн дагы мамилелер болуп кетет дагы. Мына ошондуктан бирөөдүн баягы муктаждыгын пайдаланып туруп алган акчасынын үстүнө дагы кошуп алган болсо, ошол үстүнө кошулганы анын каршысына эч нерсе жок. Ал жөн эле алып аткан болуп эсептелип калат. Мына ошону сүткорлук деп айтылат. Алла Таала Куранда айтат: "Фабизулми миналлазина хаду харрамна алейхим таййибат". Мына ошол жөөттөр жөнүндө айтып атат. Ошол жөөттөрдүн кылган зулумдугунун аркасынан аларга адал нерсени дагы буга арам болду, буга тийбегиле деп айттык дейт. Ва бисаддихман сабилилла, алар Алла Тааланын жолунан четтеп кетишти. Ва ахзихимур риба ва кад нуху анху, жана аларга дагы сүткорлук арам кылынды эле. Сүткорлук арам кылынса дагы ошондон тыйылбай ошол нерсени аткара беришти. Ва аклихим амуалан наси бил батил, жана адамдардын акыларына кирип алардын акысын жеп коюшту. Ва атадна лил кафирина минхум азабан алима, жана биз капырларга катуу азаптарды даярдап койдук дейт. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам өз хадисинде айтат: "Иштанибу ассабул мубиқат". 7 адамды жок кылуучу, адамды тозокко киргизүүчү нерседен сактангыла дегенде сахабалар сурайт: "Алар кайсылар?" Дегенде пайгамбарыбыз айтат: "Эң алгачкысы ашширку билла, Аллага шерик кылуу. Кудайдан башка дагы Кудай бар деп айтуу, Алладан башка дагы бир Алла бар деп айтуу. Бул Алла Таалага шерик кошуу. Бул кечирилгис, эгер тооба эле кылбаса, бул кечирилгис күнөө болуп эсептелинет. Андан кийин ас-сихр, сыйкырдык, бакшылык, көз ачыктык кылуу. Андан кийин адамдын канын төгүү. Ва аклур риба, андан кийин рыба, сүткорлукту жеш. Сүткорлук менен мамиле кылыш. Андан кийин аклул малил ятим, жетимдин акчасын жеп, ага киришүү. Анан баягы жихад мекенди коргоп аткан учурда согуш майданынан качуу. Андан кийин таза ыймандуу аялдарга жала жабуу. Мына ушуларды пайгамбарыбыз 7 нерсени адамдын амалын жокко чыгаруучу дейт. Биз мына ушул 7 нерседен колдон келишинче сактанышыбыз керек. Алла Таала рызкыны, берекени адал жол менен берет, Кудай буйрса. Биз мына ушулну эле таштаган болсок. Пайгамбарыбыз айтат: "Ла'аналлах". Бул жерде ла'ана расул, пайгамбарыбыз лаанат айтты дейт. Эмнеге наалат кылды пайгамбарыбыз? Аклу риба, рыбаны жегенге, ва муаккилаху, жедиргенге. Кийин айтышыптыр: жазганчы дептир. Жазгандагы күбө болгончу десе, күбө болгондагы дептир. Иннама нухаддису бима сами'на. Бул жерде ошо сахабалар айтат: "Биз уккан нерсебизди гана айтып атабыз." Уккан нерсебизди гана айтып атабыз дейт. Башка бир риваятта келет экен: ошол рыбаны жеген, жедирген, жазган, эгер ошону билсе, аль-вашима вал мустаушима дейт. Бул наалаттын ичине татуировка кылган, кылдырган, баягы кооздук үчүн. Вала ва садака дейт. Садаканы, зекетти тыйган, динден кайткан, бардыгы пайгамбардын тилинде наалат кылынды деп айтат да сахабалар. Демек, бул жерде наалат болса, демек ал жерде береке болбойт. Ал жерде жакшылык болбойт. Ошондон бул нерседен эмне кылышыбыз керек? Сактанышыбыз. Берекени алгандан кийин, адам баласы ушуга кирип алгандан кийин, сүткорлукка акча алып алгандан кийин ошондон кутула албай жүрө берет. Кутула албайт. Ошону менен жүрүп, ошону менен алек болуп калат экен да. Пайгамбарыбыз айтат: "Ма захара фи каумин риба ва зина", кайсы бир коомдо сүткорлук, рыба жана ойноштук, зынакорлук көбөйсө, ошол коом ахаллу би анфусихим иқабалла, Алла Тааланын азабына өздөрүн дуушар кылды дейт да. Өздөрү Алла Тааланын азабын сурагандай эле болуп атат дейт. Кайсы бир коомдо зына, ойноштук жана сүткорлук, рыбалар көбөйгөн болсо дейт. Кудай Таала могу нерседен сактасын. Жакшы адамдар дагы ошол нерсенин ичинде кыйрап жок болуп кете берет. Убада ибн Самит радиаллаху анху риwayat кылган хадисте пайгамбарыбыз мындай айтат: "Az-zahabu biz-zahabi" дейт. Алтынды алтынга алмаштырганда ошол салмагы бирдей болсун дейт. Ал биринчи даражадагы алтын, экинчи даражадагы мынча пробадагы алтын, тиги пробадагы алтындын айырмасы жок. Алтынбы алтын. Бири-бирине алмаштырганда салмагы бирдей болсун. Wal fiddatu bil fiddati, күмүштү күмүшкө
алмаштырганда салмактары бирдей болсун. Вал бирру бил бирри, буудайды будайга, мисалы будайды будайга алмаштырганда биринчи сорт будай болушу мүмкүн, экинчи сорт будай болушу мүмкүн. Эгер биринчи сортты экинчи сортко алмаштырып атканда салмактары бирдей болуш керек. Эгер биринчи сорттуку мисалы 50 килограмм болуп, экинчи сорттуку 100 килограмм болуп калса, анда бул рыба болуп калат. Ушул деле сүткорлук болуп калат. Ал анын сапатына карабайт, ошо будайлыгына каралат. Ваш-шаиру биш-шаири, арпа дагы ошондой. Алмаштырганда салмагы бирдей болсун. Ват-тамру бит-тамри, хурма дагы ошондой болсун. Вал-милху бил-милхи, бул хадисте ошондой келген. Тузду тузга алмаштырганда. А башка нерселерди биз ушуларга, башка тамак аштарды, азыктарды биз ушуларга аналогия кылабыз, салыштырабыз, салыштырып айтабыз. Мисалы күрүчтү күрүчкө алмаштырганда деле мына ошондой деген маани. Демек, мислен би мислин болсун, окшош болсун, салмагы окшош болсун, бардык тараптан окшош болсун, саваан бисава, ядан биян, андан кийин колмо-кол болсун. Кечиктирилсе рыба болуп калат. Эми файза ихталафат хазихил аснаф, ушул түрлөр өзгөрүп калса, мисалы будайды арпага, ушундай бир жынсынан башка алмаштырып калган болсо, анда кандай алмаштырса боло берет? Будай азыраак, арпа көбүрөөк болсо маселе эмес. Болгону бул жерде дагы бир шарты бар. Ал колмо-кол болсун. Колмо-кол. Ошондон баягы кечиктирилген бул рыба болуп калат. Мисалы акча алмаштырганда деле бир аз-захаби биз-захаби дегенде бул алтынга алтынды деген, бул азыркы жолу акча дагы ошонун ордуна аткарып калды да. Акчаны акчага алмаштырганда, долларды мисалы сомго алмаштырганда, ошол жерде алмаштырып колмо-кол болуш керек. Ал кечиктирилбеш керек. Кечиктирилсе рыба, насия рыба болуп калат деп эсептелет. Ошон үчүн колмо-кол болуш керек. Бул жерде пайгамбарыбыз айтат: "Ла табиу динара бинарайн", мындайча айтканда, бир сомду 2 сомго сатпагыла, бир күмүш алтынды экинчи күмүш алтын, 2 күмүш алтынга, бир алтын теңгени 2 алтынга сатпагыла деген сөз. Мындайча айтканда, бирөөгө 1000 сом берсең, 1000 сом гана алышың керек деген сөз. Бирөөгө 1000 сом берип, эми мага 1200 кылып кайтар деген болсоң, мына ошол сүткорлук, пайгамбарыбыз мына ошол нерседен бизди тыйып атат деген сөз. Абу Саид аль-Худри рываят кылган хадисте мындай деп келет экен. Күндөрдүн бир күндө Билал аябай бир жакшы биринчи даражадагы, жогорку сапаттагы хурма алып келет экен. Бул пайгамбарыбыздын алдына алып келип коет экен. Эми пайгамбарыбыз билет да, Билалдын деле абалы көп эле баягы жакшы эмес, анан андай хурма Билалда бар жок болушун деле пайгамбарыбыз билет. Анан сурайт экен да: Билал, муну кайдан алдың? Аябай сонун го, жакшы биринчи сорттогу. Анан Билал айтат: "О Алланын элчиси, менде үйдө баягы начарыраак хурма бар эле. Ошол начарыраак хурманы мен ушул жакшы хурмага алмаштырдым" дейт. Ошондо мисалы жөнөкөй сөз менен айтсак, 1 килограмм жакшы хурманы 3 килограмм жаман хурмага алмаштырдым да, ошондой мааниде айтып атат. Жаманыракты жакшыга алмаштырдым. Бирок ошол жаманырактын эми салмагы көбүрөөк болот да, жакшыракты азыраак болот. Ушундай кылдым. Эми ал учурда Билал билген эмес бул нерсени, туура эмес экендигин, болгону пайгамбарыбызга жакшы бир нерсе алып келейин деген максатта. Ошондо пайгамбарыбыз айтты: "Чыныгы сүткорлук ушу да" деди. Чыныгы рыба ушул да. Эми андай кылбагын деди. Эгер сен ушундайны кааласаң, эгер ушундай жакшыны каалаган болсоң, анда жаманыңды базарга кадимкидей эле сат дагы, ошонун акчасына жакшыдан сатып алгын деди да. Мына ушул бизге пайгамбарыбыздын бир багыты. Пайгамбарыбыздын хадисинде келет, бул имам Бухари рываят кылат: "Ла атиянна алан-наси заманун", адамдарга бир заман келет дейт. Сөзсүз түрдө келет дейт. Бул таукид менен айтылып атат, бекем. Ошол замандарда ла юбалил мар'у бима ахаза бима ухиза ал-малу. Ал малы кайдан келип атат, ага көңүл бурбай калат дейт да. Ал адалдан келип атабы, арамдан келип атабы, ушундай көңүл бурбай калган учурлар болуп калат. Пайгамбардын башка бир хадисинде келет, ушундай адамдарда рыба, сүткорлук көбөйгөн жерде багы сүткорлук кылбагандарга дагы ошолордун чаңы жугат дейт да. Чаңы жугат дейт. Керек болсо багы арам нерсе аткарган, мисалы араак ичкен,
сүткорлук кылган, урурлук кылган, ушундай арам иш кылгандардын арамдан тамактанган, азыктанган дуалары да кабыл болбойт дейт да. Сүткорлук да мына ошонун ичинде. Абу Хурайра радиаллаху анху айткан хадисте пайгамбарыбыз айтат, пайгамбарыбыз бир кишини айтат да, бир киши дейт, сапарда жүрөт дейт, чарчаган дейт, чаңкаган дейт. Анан ал адам колун көтөрүп, я Раб, о Алла деп бата дуа тилек кылат дейт. Бирок ал адамдын тамагы, азыгы арам, ичкен суусундугу арам, кийген кийими арам, дегеле гуззия бил харам, азыктанганы арам дейт да, баары эле. Фа анна юстажабула, эми анын дуасы кантип кабыл болсун дейт. Кантип кабыл болсун, эгер баардык жумушу арам болуп атса дейт. Мына ошондуктан кээде биз жаман нерсе менен соода кылгандан дагы эмне кылышыбыз керек экен? Этияттанышыбыз керек экен. Такыр шариатта болбойт деп билишибиз керек экен. Бул жерде ошол сүткорлук кылган жөнүндө Сумрата ибн Жундуб радиаллаху анху кылган хадисте пайгамбарыбыз айтат. Пайгамбарыбыз ошол түнү, баягы Исра Миражга чыккан түнү эки киши келди дагы дейт. Пайгамбарыбыз айтат, мени Ардул Мукаддаса, ыйык жерге алып чыкты дейт. Анан алар менен биз кетип атып, бир дарыяга туш болуп калдык. Ал дарыя кандан болгон дарыя экен. Ал жерде бир киши турат дейт. Анын колунда таш бар дейт. Четинде бир киши турат дейт, а ортосунда дагы бир киши турат дейт. Ошол киши келип туруп ушул дарыядан чыгайын десе, жанагы киши таш менен уруп кайра дагы ошол дарыяга киргизип салат дейт. Анан мен сурадым дейт. Кайра аракет кыла берет, ошондой кыла берет экен да. Ошону менен азаптала берет экен да, ошондой болуп. Ошол кийим деп сурадым дейт да пайгамбарыбыз Жибрил периштеден. Бул кийим деп сурасам, эми бул узун хадис, ошолдо айтылды. Ошол баягы кыйналып, азапталып аткан дарыядагы чыга албай, бул ошо сүткорлук кылган адам деп айтты дейт да. Ошондон пайгамбарыбыздын хадисинде келет, ма ахадун аксара минар риба, ким сүткорлукту көбөйтсө, илля кана акибат амрихи ила килла, анын акыркы натыйжасы азаюуга барат дейт да. Балки берекеси жок болот биринчиси, кийин малынын азайганына алып барат дейт. Кыскасы дегеле ал жерде эч бир пайда жок дейт. Анан кийин пайгамбарыбыз айтат, куллу кордин жарра манфаатан фахуа риба дейт. Же нафан фахуа риба. Кайсы карыз, кандай карыз болбосун, ал пайда алып келсе, кандай бир карыз пайда тууса, анда ал рыба болуп эсептелинет экен. Мындайча айтканда, мен бирөөгө бир 10 000 сом бердим, бир айдан кийин 11 000 сом кылып кайтарасың деген шартта берсем, 10 000ди алдым, бул туура эле, бирок 1000 анын каршысына эч нерсе жок. Жөн эле анын бир немесин колдонуу болуп эсептелинет. Мына ошол сүткорлук деп эсептелинет экен. Демек бул жерде 10 000 сом 1 000 сомду тууп атат да, пайда кылып атат. Мына ошол арам деп эсептелинет экен. Андан кийин пайгамбардын хадисине келет, инна арбар риба ирдур ражили муслим. Биз азыркы айтып аткан рыбалар ошол акча маселесинде болуп атат да. Бирок рыбанын чөйрөсү мындан да кененирээк деген мааниде айтылат. Мындайча айтканда, мусулман, башка бир мусулман адамдын намысы багы биз үчүн анын намысына кирүү арам да шариатта. Демек башка бирөөдүн намысы жөнүндө сүйлөө, же ага жала жабуу, же аны гыйбат кылуу, же аны ушактау эң чоң рыбалардын, сүткорлуктун бири дейт да. Андан кантип кутуласың? Андан барып ошондон кечиримди суроо менен гана кутуласың да. Андан башка жолу жок. Болбосо кыяматта ага өзүңдүн соогуңдан бересиң. Мына ошондуктан, урматтуу мусулман бир туугандар, биз эмне кылалы? Ошол рыбадан, сүткорлуктан, арам нерселерден сактанып жашаганга аракет кылалы. Пайгамбарыбыздын хадисинде келет, мен тарака ал харама лилла аввадахуллаху хайран минху. Кайсы бир адам арамды Алла үчүн таштаса, Алла Таала ага адал эшиктерди ачып коет дейт. Рызкы Алла Тааланын колунда. Мына ошол хадисибиз менен сөзүбүздү аяктайлы. Пайгамбарыбыз айтат, мен анзара му'сиран
фалаху бикулли яумин мислуху садака. Карагыла, бирөөдөн карыз алды. Карыз берген адам, карыз алган адамга бир мөөнөт берген болсо, мейли бүгүн жок болсо эртең бер. Бирок жана сүткорлук эмес, жөн эле өзүнүн карызын кайтарганга деп мөөнөт берсе, канча күн мөөнөт берсе, ошол күнчөлүк садаканын соогун ала берет дейт. Кийин уктум дейт пайгамбарыбыздан, мен анзара му'сиран, ушул хадисте айтып атат да, ким кыйналган адамга мүмкүнчүлүк берсе, бикилли ямин мислейхи садака, ар бир күнгө 2 эсе садаканын соогуну берет деди. Ар бир күнгө 2 эсе. Биринчи хадисте 1 эсе болду, азыр 2 эсе садаканын. Кийин бул айтат, култу дейт, ошол сахаба айтат, я Расулаллах, Алланын элчиси дейт, мен сизден ушул хадисти уктум дейт. Биринчи күн айттыңыз, убакыт берген болсо 1 эсе соопту, ошондой соопту алып турат. Экинчиде 2 эселеп соогун алат деп айттыңыз. Десе, пайгамбарыбыз айтты, лаху бикулли яумин садака. Кобла ан яхиллад дайн. Ар бир күнү үчүн ошол карыздын төлөй турган мөөнөтү келе элек болсо эле, ар бир күн үчүн садаканын соогун алат. Ошондон бул жерде айтылат да, рубба карден хайрун мин садак. Кээ бир карыз садакадан жакшы дейт да. Садакадан жакшы. Себеби карызга күн сайын мына пайгамбардын хадисинде келет, соопту алып атат. Ошондон биз бирөөгө мүмкүнчүлүгүбүз болсо, жардам бере берсек, жөн эле карыз сураса берип коелу. Ал карызды кайтарганча соопту алып турабыз, ошончо соопторду. Файза халлад дайну фаанзараху, эми карыз төлөй турган убакыт мөөнөт келип туруп, төлөй албаса кайра дагы макул деп кечиктирсе, анда ошол адамга 2 эсе сооп берилет деди да пайгамбарыбыз. Мислайхи деди. Мынау ошол Кардыл Хасан, Кардыл Хасандын пайдасы мына ушул. Кардыл Хасан деген канча акча берген болсоң, ошончону гана аласың. 100 миң берсең, 100 миңди гана кайтарасың. Сен мусулман бир тууганыңа жардам бердиң, анын муктаждыгын кетирдиң, ал маселелерин чечти, ошол карыз төлөнгөнгө чейин ошончо күн сайын ошончо акчанын соогун алып турдук. Эгер мөөнөт берген болсок, 2 эсе соогун алат экенбиз. Мына сооптор кайда жатат деген сөз. Мына ошондон урматтуу мусулман бир туугандар, келиңиздер биз колдон келишинче таква болуп жашап, арамдан алыс болуп, адал менен жашаганга аракет кылалы. Жараткан Аллах субханаху ва таала баарыбыздын тапкандарыбызга Алла таала береке берсин, тапкандарыбыз адалдан болсун, жан дүйнөбүздүн баарыбыздын Алла таала таза кылсын, имадатыбызды бекем кылып кабыл кылсын. Аллах субханаху ва таала ар бир үй бүлөгө ынтымак, береке, тынчтык берсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.